Ene jönünde söyleyin dedim. Bирок силерди сагынып жаткан жигиттерди, энеңерди эскертип, эненин укугун дагы бир эскертейин дедим. Урматтуу мусулман бир тууган, дүйнөдөгү эң мээримдүү жүрөк бул ким? Эненин жүрөгү. Ал жүрөк жаралган күндөн сени сүйүү үчүн, сага боорукерлик үчүн жаралган жүрөк. Ал жүрөк сен сүйбөсөң да сүйөт. Сен аны ойлобосоң да ойлойт. Урматтуу мусулман бир тууган, дин душмандары, динсиздер эне үчүн жылына бир жолу бир күндү майрам кылып койгон. Ошол күнү белек жөнөтүшүсү мүмкүн, арзыбаган тыйын тыпыр берүүсү мүмкүн, телефонуна бир единица бирдик салуусу мүмкүн. Бирок ислам динибиз ата энени күнүгө эстегин дейт, күнүгө сыйлагын дейт, күнүгө урматтагын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, энең жана атаң. Мен үмүт кылам, Кудайым буйрса, бул сабактан кийин чыгып ар бирибиз ата энебизге телефон чалып, алтыным апам өмүр бергин, өткөндөр болсо ага дуа кылып, ата энебизге хайыр ясан бир садака кылабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, энекең канча кайгырды сени кубансын деп, канча ач калды сени курсагы тойсун деп, канча ыйлады сени күлсүн деп, канча түн уктабай чыкты сени уктасын деп, турмушта эң оор кыйынчылыктарга дуучар болду сени рахаттансын деп. Сен кубансаң кубанды, сен кайгырсаң сенден бетер кайгырды. Анын жашоодогу бир үмүтү балам бактылуу болсо дейт, ден соолугу чың болсо дейт, аман болсо дейт. Эне бул ушундай зайып махлук, күчсүз махлук. Ал ушундай махлук эч нерсени үмүт кылбастан берет, ден соолугун берет, өмүрүн берет. Сага ден соолук берет, өзүнүн ден соолугун жоготуп. Бирок канча бербесин, сенен рахмат деген сөздү да үмүт кылбайт. Рахмат деген сөздү үмүт кылбайт. Дүйнөдө уктуң беле, сени байлыгыдан да, керек болсо жаныдан да, малы мүлкүдөн да артуураак, көбүрөөк сүйгөн бир зат барбы? Жанын берүүгө даяр эле. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ушундай тирикчиликтерде башкада биз ошондой энени эмне үчүн унутабыз? Дүйнөдөн да сени жакшы көрөт. Ооба, ал эне сени дүйнөдөн да жанынан да артык көрөт. Балким энени сүйүүдүн символу, сүйүүдүн аламат белгиси десек, бул эне бул. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур. 9 ай курсагында көтөрдү. Үмүтү эсен аман төрөлсө, 6 сан аман болсо, кыйынчылыктан бир кыйынчылык менен сени төрөгөн кезде толгоо тартып жан бергендей кыйналды. Төрөш толгоо тарткан кезде бул жан бергендей кыйын экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, сабыр кылат, чыдайт, тишин диштейт, кыйкырбайт, сабыр кылат. Сен төрөлгөн кезде сени көрүш менен бардык кыйынчылыкты унутат. Жан бергендей кыйынчылыгын унутат. Сени көкүрөгүнө кучактаган кезде эне үчүн сенин жытың эң жакшы жыпар жыттуу анбардан да, мисктен да кандай атыр болбосун, эне үчүн сенин жытыңдан артык эч бир жакшынакай жыпар жыт жок. Сенин дем алганыңды сезген кезде көкүрөгүнө коюп, демин кирип чыгып жатканын керген кезде кандай кубанычка бөлөнөт, төшөлөт. Андан кийин төрөгөндөн кийин, жан берердей кылып кыйналып төрөлгөндөн кийин өмүр бою сенин кызматкериң. Көкүрөгү сенин ашканаң. Анын колу кучагы сенин диваның. Урматтуу мусулман бир тууган, азык берет ден соолугу менен сага. Сен күчтөнөсүң, күч аласың. Анын күчүн алып, анын жанын алып. Тамак ашың, урматтуу мусулман бир тууган, эненин ак сүтү. Ач калат сени тойгозуу үчүн. Уктабайт сени уктасын деп. Сенин бактылуулугуң эненин бул дүйнөдөгү эң чоң койгон үмүтү.
Жараткан Аллах табарaka ва таала барыбызга ата-энебизди сыйлооду насип этсин. Тирүү ата-энелерибизге Аллах узун өмүр берсин. Өткөндөрүн Аллах өз рахматына алсын. Урматтуу мусулман бир турган Айша энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти жеткизет. Ана Айша уммул муъминин قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم ما بر أباه من شد النظر إليه. Ата-энени сүйгөн болбойт. Ата-энени сыйлаган болбойт. Ким алайып караган болсо дейт. Анын жүзүнө эшикти жапкандык эмес. Арзыбаган тыйыны тупур үчүн түртүп салган эмес. Же сүйгөнүмдү алып бербеди деп аны менен айтышкан эмес. Жөнөкөй оозуңнан а деген тыбыш да чыкпастан жөнөкөй эле алайып караган болсоң, бул ата-энени сүйгөн бенде болбойт дейт.